Урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде эл билсин автордук программасы. Аны мен Нургазы Жаныбеков алып барам. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө 10 күлүнөн бир күлү ачыла элек Ишенбеков Нурайым жөнүндө сөз болмокчу. Тагыраагы бүгүнкү күндө биз мынакей Кант шаарындагы төрөт бөлүмүнө келдик. Бул жагында администрациясы жайгашкан, тарапында бул жерде ошол төрөт бөлүмүнө тиешелүү жетекчилер отурушат. Бирок тилекке каршы азыркы учурда жарыктык өчүп калганына байланыштуу бул жерде электр энергиясы жок. Төрөт бөлүмү болсо иштеп жатат, жетекчилер болсо жок, алар шаарга кеткен. Кызматкерлердин айтымына караганда бул жерде трансформатор жарылып кетти деген сөздөрдү айтып жатат. Эгерде төрөт бөлүмүндө трансформатор жарылып кеткен болсо, анда жетекчинин орун басары шаарда бале барбы деген дагы бир суроо жаралат да. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө биз дал ушул 19, тагыраак айтканда 20 жашка кадам таштап жаткан бир ымыркайды жарык дүйнөгө алып келип, бул дүйнө менен кош айтышкан Ишенбеков Нурайым жөнүндө кеп сөз кылмакчыбыз. Биз менен чогуу болуңуздар. Камырабаган кайдыгерликтен жабыркап жаткан төрөт үйүнүн бүгүнкү абалы оор. Жарыктыгы жок ооруканада жада калса жетекчилик дагы жок экен. Каргашалуу окуя дал ушул жерден башталып, бир адамдын өмүрүнө кайдыгер мамиле жасалып, анын кесепети өлүм менен аяктаган окуя январь айынын башында орун алган. Анда сөз башынан болсун. Бексултан Төрөгелди уулу 26 жашта келинчеги менен баш кошконуна быйыл 1 жыл толуп, бактылуу күндөр узакка созулган жок. Анткени ак халат кийип адам өмүрүнө кайдыгер мамиле жасаган кызматкерлердин айынан ымыркай 10 күн дегенде апасынан Бексултан келинчегинен айрылып отурат. Келинчегим биз үйлөнгөндөн кийин 3 айдан кийин боюнда болду. Боюнда кезде биз учетко биздин интернационал айылындагы поликлиникага учетко турдук. Тиешелүү анализдерди, УЗИлерди баарын өттүк. Келинчектин эч кандай бир жери ооруйт же бир жери мындай боюнда бар кезинде бир кыйынчылыктар болгон жок. Келинчегимдин бир маалда гемоглобини түштү. Анан жанагы бир дарылар менен гемоглобин көтөртүп, төрөгө жакын гемоглобин 119 болду да. Бул биздин врачтар, айылдын врачтары да тактап берет аны. Эч кандай бир оору же башка бир нерсеге чалдыккан эмес да. Көпчүлүк дарыгер адистерге суроо салганыбызда аялдардын боюнда бар кезинде басымдуу бөлүгүндө каны азайып кетиши күтүлөт деген жоопторду беришти. Ал эми Бексултандын айтымында дарыгерлердин текшерүүсүнөн кийин анын келинчегинин каны кайра эле төрөткө жакын калыбына келген экен. Анткени дары дармектер менен өз учурунда камсыз кылып турган. 2 январь күнү түнкүсүн Нурайымдын толгоосу башталып, төрөт үйүнө карай шашылат. Адистердин колуна келинчегин тапшырып, эртеси күнү ата болдум деген жакшы кабарды Бексултан келинчегинен угат. Январдын 2 күнү келинчек саат 10-дон 11ге чейин бир укта албай мындай онтолоп баштады. Анан жатып баягы уктадык. Анан саат 2:30 экилерде келинчек баягы мени ойготту. Ушундай ичим ооруп баштады деп. Анан мен больницага чыктык деп баягы өзүбүздүн баягы кийим эмелерин баарын алып алып, жеңебизди алып алдык. Бул айылда турат. Жеңебизди алып алып, роддомго бардык, Канттын роддомуна. Ал жака барып, келинчегим саат 3-төрдө роддомго кирди. Анан бизди киргизбей койду. Себепке байланыштуу карантин болуп аткан. Карантин болуп аткан учурда баягы киргизбейт экен партнерский родого. Анан биз сыртта калдык. Ошо түнкү ошо 3-төн 9га чейин күттүк. Келинчегим өзү чалып сүйүнчүлөдү. Кыз төрөлдү, аталуу болдуңуз. Веси 3650 деп сүйүнчтү баягы. Жүрөк ушундай толкундан биринчи жолу ата болдум деп баарына сүйүнчүлөп ушундай. Анан биз баягы шаң шөкөт менен даярданып, музыка жанагындай наклейкалар чаптап алып, эми биринчи жолу ата болуп атам. Баягы сүйүнүч менен, аябай сүйүнүч менен барып келинчегибизди тосуп алганбыз. 6 саны аман, ден соолугу бекем ымыркай жарык дүйнөгө келген. Сүйүнчү койнуна батпай тууган урук жакын достору менен келинчегин төрөт үйүнөн чыгып жаткан жердеги кубаныч сезимдерди уюлдук телефонго тартып алышкандагы көз ирмемдерге көңүлүңүздөрдү бурабыз.
Ошол күндөгү жан дүйнөнү толкундаткан кубаныч сезимдери, бактылуу көз ирмемдер көпкө чейин узаган жок. 3 уктаса түшүнө кирбеген каргашалуу окуя 10 январь күнү катталган. Төрөттөн кийин катуу ооруга чалдыккан Нурайым Ишенбекованын абалы начарлап, тез аранын ичинде ооруканага жеткирүү зарыл болгон. Воскресенье күнү 8 саат 10 чамасында температурасы көтөрүлүп баштайт. Анан үйдө парацетамол бар болчу, ошону берем. Температурасы басылып, анан эртең менен карасам башы уже ысып калган экен. Анан биздин айылдын баягы медсестрасы келип баланы көрмөк. Анан температурасын, давлениясын, жүрөк согушун баарын текшерип, температураң бар экен, 37, 8 же 30 ушундай температура деди да. Анан срочно кантка барып текшерилгиле, бир кандай бир кан калып калышы мүмкүн деди. Анан келинчегимди баягы мен эмеге чалдым, жанагындай частный УЗИлерге чалып, бирөөсүнө чалсам, профиметке ал саат 6-да запись болот. Запись менен 6-да деп, анан кой кечип болуп калбасын, баягы кечикирип калбасын деп Досмамбетова чалсам, живой очередь дейт. Барсам, киши жок экен. УЗИге түштүк жашынакай. 9 январь күнү гинеколог текшерди, хирург текшерди, рентгенге түштү, терапевт карады. Бир катар дарыгерлердин текшерүүсүнөн өтүп, УЗИ аппаратынан таза деп чыккан бейтаптын абалы ар бир мүнөт өткөн сайын оорлошуп баратканын бир дагы дарыгер билген эмес. Анткени УЗИ аппаратында иштеген профессионалдуу адис гана так маалыматты көрүп, дарыгерге бейтаптын кайсыл жери ооруп жатканы туурасында маалымдама жөнөтөт. Балким УЗИ аппаратындагы адистин кесипкөй жана тажрыйбалуу эместиги, так маалыматты бере албаганы дарыгерлердин катачылыгынын башкы себеби. Аны азырынча айтуу эрте. Анткени экспертизанын жыйынтыгы чыккандан кийин гана белгилүү болуп, тийиштүү адамдар жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн. Төрөттөн кийинки бир жума ичинде Нурайымдын ден соолугу солугунда баратканы азыркыга чейин көз алдымдан кетпей турат дейт Бексултан. Анан рентгенге эметип атканда баягы ал жок болуп калды. Анан рентгенге тартканда эле келинчегим сознаниясын жоготуп, анан нашатырный спирт берди. Нашатырный спирт бергенде баягы келинчегим жоготкон убалда мен баягы өзүмдү аябай жоготуп ийдим. Баягы жакшы эле адам, сүйүп жүргөн адам астыңа жыгылып атса, бир башкача болду. Бир ысык аба ургандай бир жаман бир ыйлап буркуруп атам. Анан ал жактан келинчекти УЗИге алып кетишти, андан кийин реанимацияга түшүрдү. Эмеге реанимацияга жатканда ошо саат мага айтышты, бир хирург чыгып, келинчегим кандай экен деп. Шеф, келинчегим кандай экен? Келинчегиң оор абалда, тяжелый, карман деп койду да. Анан мен ал жактан вообще жоготуп, Кудай таалам баягы зикир чалам, Кудай тааламан суранам. 26 жаштагы Бексултан менен 19 жаштагы Нурайымдын бактылуу жашоосу ак халачан дарыгерлердин шалаакылыгынан улам көпкө узаган жок. Келинчегим көз жаргандан 10 күн узабай бул дүйнө менен кош айтышып кете берди дейт. Ошол кезде канттан борбор калаадагы ооруканага жеткени менен бейтапты дарыгерлер сактап кала алган эмес. Анткени кеч болуп калган. Келинчегимди акыркы жолу көрдүм. Ошондо көргөндө абалы баягы сүйлөй албайт, бирок бизди көрүп, баягы күлүп, чылмайып, ошондо коштошуп аткан бир учур экен да. Ошондо баягы ошондон кете берип, мени скорыйга салбай коюшту. Баягы келинчегиң сенин жаныңда болсо, өзүң жоготот деп, бир тууган жеңем скорый менен Мамакеевке жөнөштү. Мен иним машинасы менен Байкемдин жумушуна чейин жетип, Байкем, жездем, эжем болуп Мамакеевке жөнөдүк. Мамакеевке киргенден кийин бир 5-10 мүнөттүн ичинде чыгып жеңеме кабарды айтышты. Анан биз где-то 5:30 барып калдык, бир жарым саат кечигип калдык. Бишкектин ичи пробка. Анан барсак эле ошо жеңемди издеп, баягы чоң экен ичич. Анан телефон чалсам эле жеңем баягы кыйкырып атыптыр. Кыйкырып атып, анан жеңем баягы мен жүрөгүм сезип, бирдеке болду деп, бирок жаман келтирген жокмун ойчу. Анан барсам эле жеңем ушинтип айрылып калдык деп. Акыйкаттыкты айтып, чындыкты чыгарган менен маркум Нурайымды кайра кайтарып алуу мүмкүн эмес. Бирок ак халачандардын кайдыгер мамилесинен башкалар менде болуп сыздап, ыйлап калбасын. Ар бир бала эне меримине татыктуу дейт Бексултан. Советский, Донецкийде, Бишкекский моргко апардык. Ал жактан келинчегимди кесишти. Ошол жерден 2 литрден 3 литрге чейин жакын ириң чыгып атат ичинен. Анан мен баягы доо арызым
ошо биринчи күнү эле барганда, биз 9 январь күнү температура болуп барганда, ошол биздин келинчегибиздин колунан кан алып, эметип койсо эле билим калмак экен. Бул жактан врачтардын шалакысы деп эсептейм. Себеби биз өткөн нерсени башка бирөө өтпөй эле койсун. Биз мына кызым экөөбүз калдык. Кызым экөөбүз калып алып, кийин чоңойгондо сурайт да, ата, апам гана, апам эмне болду эле, мен эмне деп жооп берем. Аны ойлоп, баягы кызым менен Кудайга шүгүр, Кудай таалам ошо бизге насип эттир. 2 ай мурун жеңем төрөп баягы сүт эмискени ошол жака азыр жеңемдин көзөмөлүндө баары жакшы, кыз жакшы, күндө сүйлөшүп турабыз. Баягы келинчегимди жоктотпой кызымды карап баягы эметип турам. Анан ошону мага акыйкат керек, бир эле акыйкат. Себеби азыр аял кишилер төрөсө эле сразу эле чыгарышат экен. Союздун учурундагы баягы апалар айтып атат, 10 күн деп ушундай карашчы, ушундай карасын. Себеби биз деле Кыргызстандын жараныбыз, биз деле ар бир бала ата энелүү болгу келет, эненин мээримин көрөт. Ошол нерсени баягы токтош үчүн акыйкатты издеп, мен ошол издегендеримин да. Райхан Айдарбекова келиним көз жаргандан кийин жентек той беребиз, чоң дасторкондо ошол тойду жаябыз деп максат кылып жүрчү. Тилекке каршы ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңип, дасторкон тойго эмес Нурайымдын жаркын элесине багыштап, Куран окуп келгендер үчүн жайылып турат. Келинин өз кызындай көргөн апа Нурайымдын элесин мындай эскерет. Кичипейил көчөдө деле туугандары жолукса да жүгүнүп, жакшы учурашып, эми мына бүт кайын журтум, бүт менин төркүнүм баары Нурайды действительно жакшы көрчү. Даже могу жерде кошунам бар, орус Надя деген. Ошо да Нурайка такая миленькая, такая хорошенькая деп жакшы көрчү. Аны көргөндө здравствуйте деп аны менен да учурашып, ал үйүнө киргизип, гүлдөрүн көрсөтүп, анан боюнда болгондо күнүгө болбосо да бир 2-3 күнүн биринде эле алма көтөрүп келет. Ана беременная, дай твои невестки деп. Раиса Абышева деген айтып атканда мен чын эле жиним келди. Билип билбей айта берген туура эмес да. Сердечная недостаточностьтан каза болду деп атышат. Никогда жүрөгү ооруган эмес, бүйрөгү да ооруган эмес. Мунда только варикозное расширение бар болчу. Студент болгондон кийин, боюнда болгондон кийин училищега барат. Анан келгенде чай ичип алып жатып тур балам. Бутуңду эс алдырып ал деп, 1-2 саат эс алып ал деп жаткырчумун. Анан үйдүн окаты, үйдүн ичинен чыкпайт, мына туалет ичинде условиябыз бар. Келинди мен төрөттөн кийин эшикке вообще чыккан жок. Үйдүн ичинде эле бүт бара. Тамак жасаганы, кир жууганы, шифоньерлерди иреттейт, татынакай кылып пистигин да иреттеп коет, өзүнүкүн да иреттейт. Мындай бир претензиям жок да, мындай чыкканда экөөбүз келин бала эмес, кызымдай эле көрчүмүн, чын эле. 19 жашында каза болгон Нурайымдын өлүмүнө Райхан Айдарбекова биринчи кезекте төрөт үйүнүн кызматкерлерин күнөөлөйт. Жада калса келиним көзү өтүп кеткенден кийин тиешелүү акалачандар жүрөгү ооруйт деген туура эмес маалымат таратып жатканы үчүн да жоопкерчиликке тартып, акыйкаттын аягына чейин күрөшүүнү билдирди. Мунчуктой эч нерсеси көрөлөк наристе бала мындай чыкканда эми гүлү ачылып айткан келиним мына жердин астында жатат, муздак жерде. 10 күндүк неберем калды, энесиз калды, балам бостоп, жубайсыз калды, биз келинсиз калдык. Ким бизге кайтарат ошо келинди, ким? Түштөн кийин келип, мына врачтар келип атат, түштөн кийин кечирим сураганы мага эмне кереги бар? Убагында чуркаш керек, убагында. Ошон үчүн биз аягына жери чыгабыз. Садыр Нуркожоевичке дагы кат жазып жердим, Кудай буйртса жетет. Минздравка жазып жердим заявление. Балам акыйкат түбүнө жетебиз. Эмкиден кийин ушундай жаш келиндер өлбөсүн. Эмкиден кийин наристелер энесиз калбасын. Ата энеси боздоп калбасын. Бизге окшоп, биз деле ата энебиз да, биздин бүлөбүз да бул. Биз кызыбыздай көрчүбүз. Келиндерибиз деле ушундай жакшы көрчү Нурайканы. Абысындары бар эле. Кичүү келинибизди аябай жакшы көрчү. Сиңдисиндей көрчү. Нурайканын жаткан жери жайлуу болсун. Эмне кылабыз? Айла жок. Алла Тааланын
сыноосу көтөрөбүз. Калптын казаны кайнабайт, каратып туруп калп айтып жаткан дарыгерлердин жүрөгү ооруйт деген сөзүндө чындык жок экенине күбө болдук. Анткени алар айтып жаткан Нурайымдын ден соолугу туурасында боюнда бар кезинде каттоодо туруп 9 ай аралыкта эч кандай ооруга чалдыгып кайрылган эмес дейт Интернационал айылындагы оорукананын дарыгерлери. Чотко алдык. Обследование өттү бир жуманын ичинде полностью. Күйөөсү да обследование өттү. Анализдердин баары жакшы болчу. Гемоглобини кичине азыраак болчу. Аны дарыладык. Доп пакет менен дарылардын баарын жазып бердик. Аны алып ичип атты. Гинеколог, канттын гинекологуна жиберебиз. Өзүбүз гинеколог эмеспиз да негизи. Семейный врач баягы эле. Мен өзүм по специальности педиатр. Баягы семейный врач деп окугандан кийин баарын эле карай беребиз. Өзүм ишенбейсиң да, гинеколог болбосоң да бирдемкеси чыгып калат деп. Анан гинекологко жибердик. Гинеколог карап, дары жазып берди. Анткени бир бакпасив тапшырат мачи. Бакпасивде бессимптомная бактериурия деген эме чыгып калды да. Анан гинекологко жиберсем, дары жазып бердилер, профилактика өтүп койсу на всякий случай деп. Почкасын тарттык УЗИге. 3 ирет УЗИден өттү. 10 чакты анализ мачы тапшырды. 77-ге мен просто айтайын дегеним, кичине бул келинди үйгө чыгарбай эле ошо роддомдо кичине караш керек болчу, Азыр мынакей биз үйүнө барганда, например, айылга келгенде биз эмне кыла алабыз? Же лабораториябыз жок болсо, же УЗИ аппаратыбыз жок болсо, биздин колубуз менен эле көзүбүз карай турган. Анан момундай эме инструменттер. Сиздер колуңуз менен көзүңүздүгө ишенип атасыздар. Тиги төрөт үйүндөгү дарыгерлер алар УЗИге да учуруп көрүптүр. Аякта УЗИ. Аякта бирок жапчасынакайсың деп кайра узатып коюптур. Врачтар бар. Бир врач түшүнбөсө экинчи врачты чакырат, үчүнчү врачты чакырат. А бул жерде мен жалгыз врач канча жылдан бери иштеп жүрөм. Бияка кадровый вопрос бизде жок эме. Чечилген жок да. 3 врачтын ордуна жалгыз врач иштейм. 6 медсестранын ордуна 3 медсестра иштейт. Анан кийин акыбалыбыз деле ушундай да. Но келин жакшынакай эле болчу. Единственный мен айтып атпайм, гемоглобин аз болчу. 109 менен келди, анан 99га түштү. Анан кийин 119 менен роддомго кетти. Демек жайында эле болуп кеткен экен. Ооруну жашырсаң өлүм ашкерек кылат. Төрөт үйүндөгү ак калачандардын кетирген катачылыгын дарыгерлер өзүлөрү дагы тан албайт. Жада калса медицина тармагы аксап жаткандыгын да мойнуларына алып отурат. Өзүм бардым, барсам состояниясы саат 5-те бардым. 5-те баргандан кийин өзүм эмне тонометримди, пульсометримди, эмне термометрди, градусникти бардыгын алып бардым. Температурасын текшердиңиз? Температурасын текшердим. 36,2 болчу температурасы. Давлениясын ченедим. 90-60 болчу. Сатурациясын текшердим. 96-78 болчу. Пульсу 78, сатурациясы 96 болчу. Температурасы бар деп парацетамол жазып берди деп атпайбы? Жок. Анан канттан жазып бериш. А мен барганда эртең менен барып келдик деди. Гинекологдон мурункуна 9-да барышыптыр. Жакшы десем, жакшы дешти. Сурадым. Гинекологко барышыптыр, терапевтке барышыптыр, УЗИге түшүптүр, бардыгы жакшы деп чыгыптыр. Анан мен барганда кайра слабость болуп, ошентип жаман болуп атам, эмне болгонумду билбейм, текшерип бергилечи дегенден положено өзүнүн медсестрасы барыш керек болчу, мен бардым. Баргандан ошо текшерип, бардыгы эле жакшы экен, температурасы жок экен. Бирке слабость болуп атыптыр, эми температура болсо парацетамол ичкиле деп айттым, таблеткасын. Дарыгерлердин айтымында өмүргө коркуну жарата турган жагдайды эч кимиси көрө алган эмес. Демек ката кайсыл жерден кеткен? А балким УЗИ аппаратында отурган адистин кесипкөй эместиги жана аппарат көрсөткөн маалыматты так түшүнө албастыгы себеп болгон. Экспертизанын жыйынтыгы чыкканга чейин так маалыматты бүгүнкү күнгө чейин эч ким айта албай карманууда. Андан ары биздин чыгармачыл топ өлүмгө себеп болгон Кант шаарындагы төрөт үйүнө карай багат алдык. Адам өмүрүнө кайдыгер мамиле жасаган ак калачандар өз эне тилин өгөлөгөн кызматкерлер. Сыягы бизди анча деле жактыра бербеди көрүнөт. Чыгып кеткиле дегенден башка жооп бере алган жок.
Вас очень просим, женщины и так у нас никого не впускаем, карантин идет. Биз эме боюнча келдик эле. Даже хоть что Ишембекова Нурайым боюнча. Сиз кимсиз? Я врач. Но Врач? что бы там ни было, вы должны спуститься. Вот и все. Сиз врачсызбы? Мына ушундай чыгып кеткиле деген эле сөздөрдү айтып жатышат. Булар жанагы ошо Ишембекова Нурайымдын өлүмүнөн кийинки окуядан бир аз чочуп калып турушат. Анткени дегенде азыр учурда ошол жабырлануучу тараптан арыздар да келип түшкөн. Учурдан ушундай териштирүү иштер да жүрүп жатат деген маалыматтарды беришти бизге. Чекес ким барбы? Да, замглавврачу позвонила, сказали, что вы вышли и выключили свои камеры. А эмнеге? Карантин. Кыргызча сүйлөсүңөрбү? Я разговаривала, сүйлөгөн. Кыргыз эле сүйлөгөн. Эми кыргыз эле суроо берип атам, чоңуз. А эмнеге? Кана начальниңер, жетекчиңер барбы жокпу? Директорга, администраторга барыңыздар. Кайсыл жакта? Вот вниз спускайтесь, на улицу выходите, и второй этот двухэтажное здание сзади нас стоит. Ошол жакта администрация бар, чоңдор ошол жакта турабы? Вы без бахил, без ничего, без масок сами зашли. Выходите, пожалуйста, очень просим. Бер төрөт бөлүмү да? Родзал вот стоит здесь. А вы заходите сюда спокойно. Вы почти уже у порога, здесь все родильницы лежат. Эртерээк эле биздин чыгып кетишибизди каалап жаткан төрөт үйүнүн кызматкерлеринин чыныгы жүзү мына ушундай. Андан соң төрөт үйүнүн администрациясына карай багыт алганыбызда жарыктын жоктугунан жетекчилердин баары эле шаарды көздөй жөнөп кеткен деген маалыматты уктук. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз мына Кант шаарындагы төрөт бөлүмүнө келдик эле. Бул жер администрация деп айтышты, бирок тилекке каршы мынакей өзүңүздөр көргөндөй ооруканада бүгүнкү күндө жарыктык жок. Электр энергиясы жок. Жана эле өчтү деп айтышты, бирок негизи эле бул тээ илгертеден бери саресеп салып карай турган болсок, ооруканаларда жарыктык өчүрүлбөйт. Ооруканага жакын жайгашкан үйлөр дагы өчүрүлбөйт. Мектептерде да өчүрүлбөйт эле. Бирок тилекке каршы мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай азыр бүгүнкү күндө ушул ооруканада төрөт бөлүмүндө дагы жарыктык жок деген бул эмне деген геп? 21-кылымда жашап жатабыз. Жетекчиликте, администрациядан. Шаарга кеткен, бир собранияга. Замы бар деп айтчы да бул жерде азыр. Замда кетти, свет жок, бүт өчүп калып кетишти барды. Холодно кабинетах. Кабинетте холодно? Свет жана эле өчтү свет? Жок, түштүн алдында 11:30-да дөнүккөн. Ооруканада свет жок. Мындай болгон эмеспи? Жок, биздин трансформатор бүнүп кетти бүгүн. Азыр кечти сатып алып келгени, совхоз кетти. Карган отделенияларда бар, биз мына зам бар экен, кечирип коебуз. Саламатсызбы. Свет өчүп койгоч, камера. Свет өчүрсө караңгы болуп калат да. Өңкүргө айланган төрөт үй ичи караңгы, кааналар болсо муздак. Иш бөлмөсүндө отурган бир дагы жетекчини көрө алган жокпуз. Алаңгыча болбой эч ким жок дегенде жетекчинин дагы бир орун басары чыга келди. Билбейм десем кутулам дедиби, сүйлөп берүүдөн баш тарткан дарыгер күнөөсү бар баладай эле көргөн билгенин айтып берип, моз тоюп отуруп калды. Сиз эми жетекчилик катары бирдемке жоопкерчиликти мойнуңузга аласызбы, албайсызбы? Алам. Эмнени үстүнөн аласыз? Мен алам, баарын алам. Бирок мен азыр сизге так маалымат бере албайм. Эмне үчүн? Анткени Сиз жетекчинин орун басары болгондон кийин эмнеден көзү жумганын билесизби? Так маалыматты мен сизге айта албайм, мен билбейм. Действительно козголгонбу иш, потому что гел прокуратура милиционерлер документтерди алып кеткен. Ошол. Эми кимдин шалаттылыгы бул жерде? Сиз орун басары, жетекчинин орун басары болгондон кийин. Следственный комитет чечет, следствие чечет. Ким күнөө, ким күнөө. Эмне үчүн мындай өлтүрүп койдуңар деп таң калып атабыз да биз. Аттай эле секирип жүргөн адамды эч ким өлтүргөн да жок. Жашынакай эле мындай төрөгөндөн кийин карабай коюпсуңар, кан калып кетиптир деп атат. Буга кандай жооп бересиз? Мен алда эмесин көргөн жокмун. Бизге жетекчи болгондон контроль кылышыңыз керек. Экспертиза, бизге еще экспертизанын эмес кагазы келелик. Пока это еще неизвестно. Экспертизага берилген. Жок, кескенде ириң чыкканын айтып атат, аны чы көрүп турам. Со слов мужа вы говорите. Со слов мужа.
Это со слов мужа было, это неизвестно еще. Правда, это экспертиза айтыш керек бизге. Экспертиза чыккандан кийин анан так маалымат. Экспертизадан бир айдан кийин чыгат турабы? Ооба. Бир айдан кийин. Азыр уже разбор. Жок, ага чейин кимдин шалакылыгы бул жерде? Мындай төрөгөндөн кийин бир аз карайсыңарбы же ошол бойдон эле орунду бошотуп эле көчүгүнө теуп чыгарып коесуңарбы дейм да? Кичине кое турузчу, тиң сразу беттен аласыз го. Мындай да азыр бизге Министерство здравоохранения уже комиссия келип кеткен, историяларды тоже алып кеткен, изилдеп атышат, ким күнөөлүү, өзүбүзчө протокол түзгөнбүз, комиссия болуп отурганбыз баарыбыз чогуу. Ошол. Анан бизге вердиктти берет, ким күнөөлүү эмес. Так маалымат айтып беришет. Эми жок дегенде күйөөсү айтып атпайбы? Биринчи УЗИден таза чыгарыпсыңар бул жактан, анан кийин үйгө жөнөтүпсүңөр. Жок дегенде келгенде УЗИ салгандан кийин колунан кан алып бирдемке айтсаңар болбойбу беле? Сразу ушул жерде все амбулаторный анализдер алынат. Эмне себептен кетип атат депчи. Обследование болот. Ага чейин ал реанимат тяжелый, слишком тяжелый болуп келген ба. Нурайым. Аябай катуу болуп келген. Ошон үчүн пока изилдеп амбулаторный обследование өткөнчө анын эмеси так результаттар чыкканда анан эме кылышат. Жок, ичиңде ириң эмнеден келип чыкты билбейсизби? Ириң эмнеден чыкканын билбейбиз да, биз ал экспертизаны күтүп атпайбызбы? Буга чейин жакшынакай эле жүргөнүн унутпайбы? утпайбы? Бизге экспертиза кагаз колубузга берелик. Мейли, келсе, ошондо ким жоопкерчиликти алат мойнуна? Аны ошондо көрүнөт да кимиси алат. Или стационар, или амбулатория. Кайсы врач күнөөлүү ошондо чечилет. Сизге мындай таң калыштуу болгон жокпу? Аттай эле секирип жүргөн кыз, келин 9 ай боюнда көтөрүп, жашынакай эле төрөгөн экен. Анан мынтип эле келип, силердин шалакылыгыңардын айынан өлүп калганы бул силердин шалакылыгыңар да туурабы? Ошондо эле түшүнсө болобу? Биз шалак кылган жок. Жетекчилер контроль кылбаса? Мен аларды жок, отуруңуз. Мен аларды абдан аябай түшүнүп атам күйөөсүнчү. Очень, конечно, жалко. Молодая девушка. Красиво, көрдүк эмесинен. Аны айтылбайбы? Аны ким күнөөлүү? Көзү өтүп кеткенден кийин ошол Нурайымдын жолдошу Бексултандын үйүнө бардыңар беле? Көңүл айтканы. Бардык. Кечирим сурадыңар да, Бардык, сүйлөштүк. Кайненеси менен сүйлөштүк. Биз барганда күйөөсү жок экен. Эми кичине бооруңар ооруп, кичине эме болуп атасыңарбы? Айдай келинибиз ошолордун айынан деп силерге күнөө коюп атат да? Мындай да. Аны эми чечесиз да. Чечет өзү Кудай, баардык Кудайдын астында жүрөбүз, туура. Кудай өзү билет. Ким күнөөлүү эмес дегендей. Анан следствиянын биздин эмеси көрсөтөт, анан айтат. Башка маалымат сизге бере албайм. Каргашалы окуя болуп өткөндөн көп узабай ак халат кийген дарыгерлер тобу алгач Бексултандын үйүнө барышат. Андан көп узабай Нурайымдын туулган айылынадагы дарыгерлерди жөнөтүп, кечирим суроо иретинде кайрылышат. Ак халатчандардын байма-бай маркумдун үй бүлөсүнө барып жатканы эмнеден кабар бергени айдан ачык болуп турат. Ал эми Нурайымдын ата-энеси менен бир туугандары дарыгерлердин шалакылыгы кечирилгис деп айтышууда. Бул жерим оорат эч эмес. Өзүм деле ушу медик болуп иштейм. Ушу кызымдын температура болуп больницадан чыкканда жакшынакай чыкты. Жакшы, баары эле жакшы. Кудайынан чалышып, сүйлөшүп, каарбастан деле жакшы. Кызым менен эле алып чыккандан эртеси күндө видео менен сүйлөшүп, баары жакшы деп жаткан. Анан эмне үчүн ушу үйүнө бир 2 күндүк капельница бериптир. Ушу 2 күндүк капельницаны медсестрасы коюптур, капать этип. Анан кийин 2 күндөн кийин капельницасы бүткөндөн кийин температура көтөрүлө баштаптыр. Эмне үчүн ушу биринчи барганда врач барды дейт. Анан кийин 2 күн капельница болгондо врачы жок. Температура бергенде врачы барбаптыр. Эми ошо медсестрасы температурасы көтөрүп 38 деп айткандан кийин врачына деле айтып, ошо температураны угуп тургандан кийин эмне үчүн сразу эле кетирип немеге жиберишпейт. Больницага температура болуптур деп барганда ошо температура болгондо деле жанагы креслого деле жаткызып
көрүшпөйт. Температура болгондо инфекция. Инфекция, значит, инфекция кирип кеткен. Же төрөт учурунда, же тиги тону калып калган. Ошондо өстүрдү эле билбейби, как медик катары. Температура болду дегенде эмне үчүн кармап, ушунча убакыт алып кармап туруп алышкан. Сразу эле ошо температура болсо өстүрүп биле албайбы, диагноз коюп чече албайбы? Консилиум кылбай убакытты кармабай туруп эмне үчүн сразу эле мама кийикке жибериме болот беле? Мага ошо температуранын убагында кармап койгон немесин жоопторун берсин. Айма чоктой кызы калды. 5 күндүк кызы калды, энеси жок. Күйөө балам бозола болуп, азыр күндө сыстап. Телефон өчүрдүк, андан кийин кайра жарым саат, 1 сааттан кийин чалып эле айтты, бөйрөгү ооруч экен мурда. Ошондон төрөттөн бөйрөгү көтөрө албай, төрөттө кыйналып, бөйрөгүнөн бир бөйрөгү иштебей атыптыр, бир бөйрөгү отказ берип иштебей атыптыр деп. Ушундай деп врачтар айтып атат бизге деди. Анан биз сарсан болуп, бөйрөгүнөн операция кылып койбосо экен, операция болуп калбаса экен деп барышыбыз керек деп биз барабыз деп чыктык. Анан биз үйдөн 5-терде чыктык. 4-төрдө күйөө балам чалды мага, эжеке бизди тяжелый деп Бишкекке которуп атат. Бишкекке алып кетип баратабыз скорый менен деп чалды. Анан биз барып, биз жеткенче эле саат 7 болду. Мамакеевке жеттик. Жетип кирерме эле бизге сиңдимди уусту. Эмне кыларыбызды билбей калдык. Биз жаман ойдо жок эле барганбыз. Ошо сиңдим, мен көрө албай калдым, больницага жетишпей калдым мен. Мындай болуп атат, врачтардын шалакылыгы деп ойлоп атабыз биз. 9-унда температура болуп барганда эле 9-унда эле больницага жаткырып, же болбосо шаарга жиберишсе болмок. Анчалык билбей атышса, анализдери таза деп эле чыгып атыптыр. 2023 жылдын 11 январь күнү Ысык Ата райондук ички иштер бөлүмүнө маркум Нурайымдын туугандары Ысык Ата райондук ооруканасынын дарыгерлеринин кайдыгер мамилесинен каза болгонун билдирип арыз жазып кайрылган. Учурда кылмыш ишин алкагында бардык тиешелүү экспертизалары дайындалып, иш тергелүүдө. 2023 жылдын 11 январь күнү Ысык Ата райондук ички иштер бөлүмүнө Токмок шаарынын тургуну 1992 жылы туулган ДА аттуу жаран кайрылып, 2003 жылы туулган ИН аттуу сиңдиси Ысык Ата районунун ооруканасынын дарыгерлеринин кайдыгер мамилесинен каза болгонун билдирген. Бул факт 2023 жылдын 12 январында Ысык Ата райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыштар бирдиктүү реестрине катталып, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 146-беренесинде көрсөтүлгөн. Медициналык же фармацевтик кызматкер тарабынан кесиптик милдеттерин талаптарга эмес аткаруу негизинде кылмыш иши козголгон. Учурда кылмыш ишинин алкагында бардык тиешелүү экспертизалар дайындалып, иш тергелүүдө. Жыйынтыгы менен дагы кошумча маалымат беребиз. Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы. 26 жаштагы Бек Султан жана 19 жаштагы Нурайымдын бактылуу жашоосу каарманыбыздын өмүрүндөгү эң бактылуу күндөрдөн бир үзүм бойдон элес болуп кала берди. Ортодо эне сүтүн эми жыттап, ымырка эне мээриминен ажырады. Дарыгерлердин шалакылыгы убакыт өтүп, унутта кала бергени менен ошол кайдыгерлик кыргыздын улутун каарытып бараткандай. Ал эми төрөт үйүндө кайдыгерликтин кырчындай өмүрдүн кыйылганы медицина тармагынын аксап жаткандыгынан кабар берип турат. Эл билсин программасынын чыгармачыл тобу экспертизанын жыйынтыгы чыккандан кийин Нурайымдын өлүмүнө тиешеси бар дарыгерлер кандай жоопко тартылат? Биз сарасеп салып турабыз. Көрүшкөнчө аман болуңуздар.